болгон. 7-апрель күнү революция болуп бийликти алмашкан. Анда эмес ошол күндө 120 кыргыздын созулушу өлкөнүн калкынын экономикалык жана жашоо деңгээлинин олуттуу төмөн түшүп келиши, мамлекеттеги мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот адилет бийлигинин бир адамдын колуна топтолушу, мамлекеттик башкарууда кыргыз коомчулугуна тиешелүү болгон мамлекет жашоо турмуш болуп жаткан жайдары, ойноп жаткан ошондогу балдары, бейпилдикте тынчтык жашоо коюнунда атып жаткан ар пенденин таңдары, жалпы журт эркиндикти талап кылып, эртеңкиге жакшы жашоо самак чыгып, бийлик кургур көздөгөнү башка болуп, ким байкады трагедияды карап чыгып. Аткан сайын кайран элим кайраттанып, окко чуркайт ол кайран эл байракталып, ок жаңылып кулап жатты уландары. Ак мөңгүлүү тоолордо ата бабам элим жашаган. Байыртадан элим кылымдарга өчпөй, ата мекен көчүн улаган. Көк тиреген тоосу, мелтиреген суусу, көп адамдын көзүн арттырган. Берекелүү ыйык мекеним, ата мекеним, кыргыз жерим, ак калпактуу. Артыңардан мұңдап тұрды кечки жел, даңқыңарды балким заман кеч билер. Өрүк бышкан таттуу күнгө жете албай, өрүк гүлдөп турган кездеги